менен 8-чи Турат Эмилбек уулу торпеда, 9-чу Бакыт Төлөгөн уулу Минген Арыма карчат тору. Ой, бул жерде эмне болду? Жекеме-жеке болчу, жекеден улакты алып бара жаткан учурда капталдап сүзгүлөп мүмкүнчүлүк бербеди. Куантай ийгилик каалайбыз, рахмат. Жана Өмүрбек белгилеп койчу нерсе, Өмүрбек аватарды деп чыкты. Дал ушул аватар менен алмаш кыз тандем болгон Норус Ратбек уулу быйыл чоң оюндарда көрүнбөй жатат. Дал ушул былтыр 9 май турниринде дал ушул Баткенде болгон, анда ушул Булиттер сериясында жаркаталган. Андан кийин Норус Ратбек уулу оюнга кайра кайтып келди, бирок ойдогудай бир кайрадан өзүнүн калыбына келе албай жатат. Ойлош керек. Куантай Азамат караңыздарчы, кандай гана мыкты. Бул жерде Өмүрбек биринчи болуп алганы менен алды жагынан өтүп барып улакты алган жарымын. Жана мыкты деңгээлде өнөктөшүнө жардам берген Тойчу Коргонбаев натыйжада улак ынтымак командасында калды дегичи болбой кайрадан оюн таласын ат майданда дагы, мына Бишкекте Кулат майданында дагы отургучтар жетпейт. Жетишсиз. Аватарды жеңип жатат азыр Куантай Малыш менен. Куантай өтө мыкты. Куантай акырындап көнүп баштады окшойт. Алды улакты жана оюн таласын көрсөтүш керек. Куантай такымга басты сол тарапка. Куантай акырындап өзүнүн достукка дал ушул жекеме-жекени күчтөш үчүн келген. Буга чейинки жылдарда, буга чейинки оюндарда да ошол достуктун аксап жаткан бөлүгү болчу. Достук командасы басты. Эмне болду азыр? Өткөрүп берүү, Манас Ниязовго өткөрүп берүү жасады жана Ниязов дароо алдыны көздөй барат. Манас Ниязов бара жатат. Ниязов үчүн бир аз гана мүмкүнчүлүк болсо, албетте абалды пайдаланып кетерин жакшы билебиз. Мана жаралды мүмкүнчүлүк жок. Эрлан Төлөбеков эмичи мына мүмкүнчүлүк жана эсеп сандары 1-0. 11-мүнөттө Манас Ниязов эсеп сандарын ачты. Канчалык аракет кылбасын, Жокер Узбаев дагы, Эрлан Төлөбеков дагы жакшы аракетин жасады, бирок Манас Ниязов эки атаандашын тең. Жакшы ыкмалардын бири, өзүңүздөр билесиңер. Мынчалык эме сүзүштүн кажети бар беле деген суроо. Достуктун тактикасы азыр эме албетте Биринен сала, бири көтөрүп атат, биринен сала. Өзүнүн натыйжасын берип жатат. Сүзгүлөп отуруп акыры. Жана Манас Ниязов дубль жасоого жакын. Бул жерден кулап түшкөн ким болду? Өмүрбек Эсен уулу. Бул жерден кулап түшкөн ким болду? Мыкты деңгээлде коргонууда. Бул жерде арттан сүзгүлөп келип ким? Манас Ниязов менен болгон эрөөлдө Нуржан Мелисбек уулу жерге кулап түштү. Таскаров тырмышып жатат. Манас Ниязов. Бул жерде акырын. Дастан Сагынбек уулу. Абалы кандай? Баары жакшыбы? Азырынча өйдө тура албай жатат. Жок. Мына алды. Султан Русланов бара жатат. Алдыда эч ким жок. Султан Русланов командасын финалга алып чыга турган улак тыргытышы мүмкүн. Артында эч ким жок. Токтоду жана ыргыт эсеп 2-1. Султан Русланов эсеп сандары 2-1. Достук командасы алдыда. Күйөрмандар, караңыздарчы. Күтүп турат Манас Ниязов. Бошонду. Үчүнчү салым бар. Эсеп 3-1. Достук командасы. Бир буту менен финалда достук командасы. 7 мүнөткө жетпеген убакыт. Мындай
коргонуусу бекем болуп турган учурда 2 салымды салуу өтө татал иш. Ынтымактын колунан келеби? Мына барган сайын достук интрига. Аскап Аскаров алды. Аскап Аскаров бара жатат. 4-чү салым салат. Жана бул 100% финал дегенден кабар берет. Нуржан Мелисбек уулу бир аз сестенти. Аскап Аскаровду жана капталда жегим бар. Тойчу Коргонбаев мына анын жолунан чыкты. Майрамбек жүрөт. Жана 4-чү салым. Эсеп сандары 4-1 бүттү урматтуу көрөрмандар. 16-чы мүнөт. Аскап Аскаров коргонууда башка оюнчулар дагы өзүнүн жакшы бир жыйынтыгын көрсөтүүдө, бирок азыр болсо кубантай мына ишенимди жеңди. Эмнеге башка оюнчулар чарчады окшойт. Натыйжада 5-4-3-2-1 стоп. Достук командасы ошентип урматтуу көрөрмандар финалга жолдомо алды. Достуктун бардык көрөрмандарын куттуктайбыз. Кыргызстандагы эң популярдуу клуб экендигин билебиз. Көрөрмандар абдан көп. Жана бул күндү менимче